Баткен аркылуу Тажикстанга кайрадан бензин ташыган коррупционерлер көбөйдү. Сиздер айткандай баягы төөдөй болуп, узун чубалып дагы эле кетип атат. Бензиндин баардыгы ошо Тажикстанга өтүп кетет, азыр туурабы? Бир патриоттук сезимди ойготуп, таптакыр эле ушул экспортту мына жапкыла деп эле какшап келатпайбызбы мына 7-8 жылдан бери. Түгөндүү капа болбогула. Тажиктерге сатып бердиңерби? Анда ач жат кылганда 29 күн деп жарыя кылып коюш керек. Ошо бензовозу менен баарын өрттөгөнгө да даяр болуп турат да. Мындай да, бизге 1 миллион 200 миң тонна керектелет да, жылыначы. Ал жерде Кыргызнефтегаз болгону 140 миң тонна гана өндүрөт мунайды. Бул мындай 10%тен бир аз эле ашкан көрсөткүч да. Эми 10% эле бул жок дегенде бир областтын жарымы болсо да керектөөсүн жаба турган маселе да. Анан кийин мына контрабанда боюнча көп суроолор берилип атат. Көп мындай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биз какшап эле келатабыз мына 7-8 жылдан бери элечи. Бул контрабанда эмес, негизи термин туура эмес да. Бул реэкспорт. Салыктар ошол сиздер айткандай 20дан ашык заправканын баардыгы как положено төлөп келген салыктарынчы. Салыгын төлөйт. Бул контрабанда эмес. Бул биз пошлинасы жок Россиядан алып келген ГСМди бул жерден таможенный очистка жасап, салыгын төлөп, НДСин төлөп, как положено через пистолет сатылып атат тажиктерге. Эми бул жерде биз ушундай жол менен мамлекеттик казынаны толтургандан көрө толтурбай эле коюшубуз керек да, бир патриоттук сезимди ойготуп, таптакыр эле ушул экспортту мына жапкыла деп эле какшап келатпайбызбы мына 7-8 жылдан бери. Биз эмнен конкреттүү сунуш бергенбиз. Келгиле, Баткен областында канча автоунаа бар экенин баардыгына белгилүү, статистика бар. Калктын саны белгилүү. Нормировать этип эле мына заправкага сага ушунча эле тонна бир айга деп бир кадам жайдын тегерегинде эле пост коюп эле, нар жагына барбай эле ушу пост коюп эле мына бул заправкага мына бир айылга арка айылына 23 заправка бул өтө көп да. 1-2 заправкасын калтырып, калгандарына мына бул заправкага сага 5 тонна, сага 10 тонна деп бир айга жете турган, биздин кыргыз жарандарына жете турган объемду өткөзүп, калгандарын өткөрбөй кое турган бул өкмөттүн эрки да. Причем здесь салык же экономика, министр экономика чече албайт. Мисал үчүн мындай бир өкмөт башчысынын эрки болсо, кадам жайда башка жол жок да. Кадам жайга бир посту коюп, мисал үчүн мына заправка Сүлүктүү шаарын камсыз кыла турган бул заправканын нормасы 5 тонна. Лейлек районунун мына заправкаларынын нормасы бир айга түгөндүү капа болбогула. Тажиктерге сатып бердиңерби? Анда ач жат кылганда 29 күн деп жарыя кылып коюш керек. Бүттү, ушу менен эле чечиле турган маселени ушул саткындардын, чыккынчылардын кызыкчылыгынан аттай албай эле келет абызды. Муну ачык эле айтыш керек да, мындан ары да кантип айтышыбыз керек эми. Биз комитеттин 10го жакын чечимин чыгарганбыз. Жогорку кеңештин 3 токтомун кабыл алып бергенбиз. 19-жылы, 20-жылы бирөөсүн да уруп да койгон жок да, мисал үчүн өкмөт. Азыр эми азыр мына просто мындай түшүнбөчүлүк болбош керек да. Болду эми дагы канча жараныбыз каза болуш керек, дагы канча биздин мындай өзүнүн өтүгүн менен биздин тебелеп артыш керек, качан биздин намысыбыз ойгонот. Мына туура айтып атат мына соцсеттерде. Келгиле анда, эгерде өкмөт жасай албайбы, эл өзүбүз чыгып эле барып туруп буушубуз керек болуп калды, башка эмне кылышыбыз керек да. Негизи мына комитеттен дагы бир өкмөткө протоколдук бир мына ушу тапшырма бериш керек бул маселеничи. Берип туруп, бүгүн эгерде өкмөт чечим чыгарбаса, чындыгында эл ошо жерге пост курат, баардыгын өздөрү көзөмөлгө алышат, укпаса ошо бензовозу менен баарын өрттөгөнгө да даяр болуп турат да. Чынбы? Ошон үчүн өкмөт. Мен сөзүңүздү бөлүп коеюн. Бизде комитетте ушул маселени кайра айтып атканда мына стенограмма бар, Кудайга шүгүр. Видео запистер тарыхый үчүн бар. Баягы Мадумаров Акрам деген вице-премьерибиз бар эмес беле? Ушул киши ушул залда баардыгыбыздын көзүбүзгө тике карап айткан. Биз посту орноттук. Сиздер айткан ушу Айдаркендин тегерегинде же кадам жайдын бир жеринде биздин сиздердин комитетиңиздердин чечимине ылайык биз ошо посту орноттук. Бүгүндөн баштап токтоду деп бизге далай жолу ушул жерде ошондой докладдар болгон да. Мына азыр мынакей коллегалар мына баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Сиздер айткандай баягы төөдөй болуп, узун чубалып дагы эле кетип атат. Бизде бир мындай баардык нерсенин чеги болот да. Мен ойлойм, чеги,
Канча түшкөн кезде деле миллиард түшсө деле биз өткөрбөшүбүз керек дейм. Кыйраткан салык деле жок. Эми аны салык инспекциясы айта алат. Миллиард түшсө деле биз өткөрбөшүбүз керек дейм. Ал жерде салык жок, ал жерде мына ошо Кыйраткан ким деле ташып аткан адамдарга ошолар. Салык мындай да, урматтуу коллегалар. Менде бир суроо бар да. Азыркы күндө Баткенде заправкалардын 25 заправкадан 21 күйүп кетти. 4 иштеп турат, 4 заправка. Бирөөдө иштебей эле турат. 26 тең иштебей эле. 26-нын 21 күйүп кетти, 5-өө күйбөгөндөр иштебей эле. Бир да заправка иштебей турат, туурабы Баткенде? Ооба. Ондо бир да заправка иштебесе, азыркы жолдогу менин коллегам айткандай. Баткенде аркада кечиресиз, аркада. Иә. Арканын өзүндө. Ошол бензиндер Тажикстанга кетип баратат азыр ушул күндө, туурабы? Баткенден өтүп аткан азыркы күндөгү бензиндин баардыгы ошо Тажикстанга өтүп кетат азыр, туурабы? Ошол күндө. Айбек Жапарович, баягы айтып кеттим, өкмөттүн тиешелүү токтому бар, ал чет мамлекетке чыкканга азыр тыюу салынган, өткөзө алышпайт. Мен мындай айткым келет да, бул жердечи эми ар бир атуудун өзү мындай патриоттук сезим болуш керек да. Ушунча болгон окуядан кийин Исхак Айтбаевич айткандай миллиард түшсө дагы, бір бөлө миллиард түшсө дагы аны токтотушубуз керек да. Өкмөт силер ушуга чара көргүлө. Биз да комитеттин чечимин чыгаралы, берели, сунуштайлы. Если ушул аткарылбай турган болсо, анда элге коюп берели. Эл өзү жакшылык тосуп алат. Рахмат. Жыл акыркы салыштырбайлыгы. Жол жоболор Мен суроомо жооп бериңчи. Учурда Баткен аркылуу Тажикстанга кайрадан бензин ташыган коррупционерлер көбөйдү. Бул боюнча эмнени айтасыз? Баткен боюнча мисалы 26 автозаправочный станция бар экен эле ошол жерде, азыр бардыгы иштебейт. Булардын интернетте катар төөлөргө окшоп ээрчишип алып кече кетип атты. Тажикстан Баткендин элдери айтып атат. Ушуну токтоткула деп. Бул жакта биздин төрагабыз дагы алдыңкы жылдары айтып жүргөн. Туурабы? Исхак Айтбаевич постоянно айтат. Депутаттар айтып атат. Ушул Тажикстанга өтүп атканды токтотуп тургула. Мен да сизге толугу менен кошулам. Салык инспекциясы тарабынан бардыгын жасадык. Эми укук коргоо органдары ошол төөгө окшоп ээрчишип өтүп аткан КАМАЗдар канча салык төлөп атат азыр Кыргызстанга? Билесизби? Салык инспекциясынын орун басары жооп берип койсун ошол ар бир немеси боюнча. Саламатсызбы? Салык кызматы төрагасынын орун басары Адилет Дубанаев. Шалыбек Карыбекович, мурунку биз сүйлөшкөн менен арка боюнча карап чыктык. 26 автозаправочный станция бар экен. Бир эле айылда, Бир эле аркада. Анын 14-үндө автоматизированная система управления коюлуп тур, биз талап койгон. Ал талапка туура келбегендердин баары жабылган да, калган заправкалар. Бирок азыркы убакта биз алган информация боюнча 26 заправканын 21-и күйүп кеткен. Калган 5 заправка иштебей турат экен. Бул бүгүнкү күнгө 4 айдын ичинде иштеген 14 заправка 7500. Кыскача жооп бериңчи. Тажикстанга бензин ташыйган токтолобу, токтолбой турабы азыр учурда? Салык кызматынын документтери менен бул барган бензовоздун баары заправкага бараткан да, документтер. Ооба же жок деп койсоңуз, бүгүн Тажикстанга бензин өтүп атабы, өтпөйт абы? Шалыбек Карыбекович, 3-чү өлкөгө контрабанданын салык кызматы карабайт да. Билбейт экенсиз, Бажы кызматы карайт контрабандан. Ошол ташып аткандар кимдер экен азыр? Кыргызстан өкүлдөрү же Афганистандан келип атышабы? Внутреннее перемещение бензовозов в рамках страны. Кимдер ошол ээлери? Ээлери көп фирмалар, биздин фирмалар, мисалы Сиздин коллегаларыңыз деп койбойсузбу ачык эле? Мен сунушумда сиздерге качан Кыргызстанда салыкты мындай прозрачный төктүрүп, анан кийин иштесек, адилеттүү салык төгүү болсо мамлекет өнүгөт. Анан мына система Россиядан алып келип аткан коллегаларыбыз туура айтат. Бул ички инвесторлорго, биздин ишкерлерибизге пайдасын берсе, биз колдоп беришибиз керек.
Албетте мен ойлойм пайдасын берет бул система. Андан тышкары эгерде мына салык системасы боюнча кандайдыр бир сунуштарыңыздар боло турган болсо, азыр президенттин баягы өткөндө посланиясында да айтып кетти, жаңы салык кодексинин редакциясын 1-октябрга чейин жогорку кеңешке киргизгиле деп. Биз Абдан көйгөйлүү маселени көтөрдүңүздөр, бирок өкмөт туура эмес маалымат берип атат. Кандай алар жыргаганынан сыртка алып чыгып аткан жери жок да. Туура бөгөт коюш керек, бөгөт коебуз деп атат. Бөгөт койгондон кийин эмне кылып, алар эмне кылат? Жерге төгөбү. Бөгөт коярдан мурда мына миллиардтаган салыктарды төгүп аткан жунданы текшере берип жаптырышты буга чейин. Иштетип койгондон кийин бөгөт коюш керек да. Аз мынакей жабабыз деп атасыңар. Алар жыргагандан экспорт кылып аткан жери жок. Алар деле каалайт ушул биздин Кыргызстандан чыккан мунайды кыргыз эли пайдаланса экен деп. А бирок единственный более-менее эл аралык нормаларга жооп берген, технический параметрлерге жооп берген Жунда заводун текшерүүдөн башы чыкпай койбодубу? Баса калып жатып алдыңар го 5 жыл. Акыры жабылды, мына өлүп кеткиле деп. Азыр эмне кылыш керек Кыргыз-Нефтегазда? Экспортко чыгарганга болбосо, анда жерге төксүн, анда. Жерге төгүлүп ошентип ысырап кыла берели анда. Эч бир мындай последовательный эме жок да өкмөттөчү, бир логический цепочка жок. Биздин экономикабызга только каршы кадам бардыгы. А иштеп атат, аны эмне, мисалы үчүн, ал миллионник завод ал. Миллион тоннага расчет болгон. Жунда убагында. Аны ар кимиңер ар жактан сай бергендин ордуна ошол 92-95 бензин чыга турган мындай реновацияларды милдеттендире турган бир токтомдор менен регулирование кылыш керек эле. Финполу кетсе, счетный палатасы басат, счетный палатасы келсе, МВДсы келип басат, налоговый чыкпайт, ошол жерде жашайт, мисалы үчүн жылдап. Акыры жаптыңар мынакей. Жаманбы, жакшыбы, ошол Кыргыз-Нефтегаздын мунайын сатып алып аткан нак акчага. Ошо менен тиричилик кылып атышкан. Биздин жападан жалгыз атамекендик ошо мунай өндүрүүчү ишканабыз. Азыр эмне болду? Эми экспорттогу бөгөттү коюш керек, туура. А бирок каяка алып барат алар? Эмне кылыш керек алар? Айтыңыздарчы, жообун. Бүгүнкү Жалал Абадтагы НПЗ, Кыргыз-Нефтегазынын НПЗси бул 60-жылкы Грецияда утилизацияга жөнөтүлгөн заводду убагында шылуундар, канадалык шылуундар утилизациядагы мусордагы заводду алып келип туруп бул жерге коюшкан Жалал Абадка. $29 миллион капитализацияны көрсөтүп. Анын сапаты 76-чы бензин дагы эмес, 63-чү бензин. Аны куюп болбойт, аны билет Жалал Абадтыктар жакшы. Дизелинин сапаты өтө начар. Ал заводдон чыккан продукцияны колдонуп болбойт. Единственный мазутту гана жакса болот, болду. Же завод куруп бергиле да анда өкмөт. Макул Жунда жакпайбы? Кыргыз-Нефтегазга салып бергиле, же шарт түзүп бергиле, өздөрү салып алат ошондой. Эчтеке кылбай атасыңар да өкмөт. Анын тейлеген экономика министрлиги өкмөттү ушул экономика маселелерин караган. Просто чыдабайсыңар, силердин жообуңарды угуп азыр. Хорошо, Жунданы же иштеткиле. Жунда жакпайбы? Өзүңөр куруп бергиле. Курбайбы? Кыргыз-Нефтегазга шарт коюп бергиле. Салыктан бошотуп бергиле, курсун өздөрү ошондой заводду. Куруп коет, 1-2 айда эле куруп коет керек болсо. Жообуңуздун кереги деле жок негизичи. Рахмат.